Казы болгон Айтургандын күйөөсүнүн атасы кыздын үй бүлөсүн кагып силкип жаткан видеосу. Маалымат Блак, Туран Кейжи. Нени прекрасно билесиң? Ушунча үмүтчен кайта жүрдүңөр туугандар. Ошо кызды карабай. Кайта жүрдүңөр. Алакан сурабайсыңар. Кызы зорукчан бери. Жок, алакан сурап. Сиздин балаңыз менен жүрдүңүз. Жок, сиз балаңызды Сиздин балаңыз бактылуу кылам деди беле? Сиздин мамилеңизди кылган деле баарын билебиз ака. Не кылам эле? Сиз кандай мамиле кылгансыз билебиз. Бир жакшына билебиз. Уялбайсызбы? Эме туралы? Мен уялаймын. Туралы конфликтке барбайлы. Не уяламын? Не уяламын? Мен не уяламын? Вы прекрасно Шашым ара сенде кызыңар үйгө тиет, балаңар үйлөнөт ана билет. Сизде да бар, сизде да бар. Айтыптыр, видео бар экен, ким саткан? Өзү сатыптыр. Бизнес кылып ачыптыр ал жерге. Жубайыңды коргоп сыйласаң, башкалар дагы сыйлайт. Сый болгон жерде уруш, талаш, кийлигишүү болбойт. Келинчегине жан тартса, мунун башын айлантып алган деп намысына тийишет. Президенттин маалымат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков социалдык тармакка Айтурган Маматкулованын сырдуу өлүмүнөн кийин Кыргызстандагы келиндердин укугу тууралуу оюн жазды. Ал келин жаңы келери менен кошуна аялдар келиндин колунан чай ичели. Чайың эмнеге ысык эмес деп кайнене менен келиндин ортосуна чагым салып кетерин айткан. Ошондуктан жубайлар, өзгөчө эркектер башкалардын кийлигүүсүнө жол бербеш керектигин белгилеген. Үйүнө кайтып кетейин десе, таш түшкөн жериңде оор, уят кылба, чыдап жаша дейт. Жолдошу камкор эмес, кайын журту кысымга алып, анан айтургандай болуп жанын кыйып жатат да, деген Орунбеков. Ал эски түшүнүктөрдөн арылып, бирөөнүн аздектеп өстүргөн кызына жакшы мамиле кылууга чакырган. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Ошого көздөй карай калды. Канчанчы километр болуп калды? Бишкек-Ош унаа жолунда карама-каршы тилкедеги унаалар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Сүзүштү. Кырсыктан 4 адам жабыркады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан Кырсык бүгүн 12-июлда болжол менен саат 7:30 чамасында катталганын билдирди. Алдын ала маалымат боюнча Toyota Forerunner унасы карама-каршы тилкеге чыгып, Toyota ST унасы менен сүзүшкөн. Жол Кырсыктын кесепетинен 4 жүргүнчү жаракат алып, Жайыл райондук аймактык ооруканасына кайрылышты. Маалымат Блак, Кактус Медиа. Туркия ШКОга мүчө болуп кирүү ниетинде. Туркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Анкара-Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кирүүнү максат кылып жатканын айтты. Өлкө башынын интервьюсун ТРТ Хабер телеканалы түз алып көрсөткөнүн РИА Новости жазды. Максатыбыз байкоочулуктан туруктуу мүчөлүккө өтүү. Туркия ШКОга туруктуу мүчө болуп кошулушу керек. Бул маселени акыркы саммитте Астанада Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүп, колдоо берүүлөрүн өтүндүм, деген Эрдоган Вашингтонда өткөн маалымат жыйында. Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан 4-июнда өлкө БРИКСке да мүчө болууну көздөп жатканын билдирген. Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси анда Новгородко өткөн БРИКС плюс жолугушуусуна катышкан эле. Иш-чаранын соңу менен өткөн маалымат жыйынында министр Анкара аталган уюмдун мааниси чоң экенине ынанганын айткан болчу. ШКО 2001-жылы түзүлгөн эл аралык уюм. Ага Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Пакистан жана Өзбекстан мүчө. 2024-жылы Астанада өткөн саммитте ага Беларусь расмий кошулду. Ал эми Афганистан менен Монголия байкоочу макамына ээ болсо, Азербайжан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдив, Мьянма, Непал, Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Арабиясы, Түрк жана Шри-Ланка өнөктөш мамлекеттер болуп саналат. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан.
Бакиевтер апрелчилерге уадалаган фабриканы бүтпөсө мамлекет жерде кайра алат. Апрель батырлары үчүн курулуп жаткан фабрикага бийлик жер гана бөлүп берип, аларды мурдагы президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүсүнө келишкен эмес. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында азыркы бийлик апрель батырлары менен Бакиевдин ортосунда ортомчу болгон эмес. Каза болгондордун жакындарынан түзүлгөн 217 адамдан турган уюмдун мүчөлөрү өз ара макулдашыптыр. Аларга Бакиевтер фабрика куруп берүүнү убада кылгандан кийин мамлекеттен жер сурап кайрылып бөлдүрүп алышкан. Менин маалыматымда курулуш иши башталган. Эки тараптын ортосундагы убадалар ишке ашабы же жокпу жарым жылдын ичинде эле билинип калат. Эгер Бакиевтер фабриканы курбай убадасын аткарбаса, анда мамлекет жер тилкесин кайра алып коет дейт ал. Дайырбек Орунбеков бийликтин Бакиевтерди реабилитациялоо жана өлкөгө алып келүү ою жоктугун айтат. Курманбек Бакиев боюнча мамлекет позициясын бир нече жолу билдирген. Ал келсе токтоосуз камакка алынары айтылган. Аны актоо аракети дагы жүрбөйт дейт ал. Маалымат булак, репортер KG. Мамлекеттик курулуштун директору Нурдан Орунтаев Имамидин Ташев тууралуу пикирин айтты. Бүгүн 12 июлда Мам курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев түз эфир учурунда KG Group компаниясы тууралуу да кеп кылды. Анын айтымында компаниянын мурдагы жетекчиси Имамидин Ташев өз учурунда курулуш объекттерине тиешелүү документтерди толук мыйзамдаштырып бүтүргөн эмес. Мындан улам курулуп баштап, бирок бүтпөгөн объектилердин үлүшчүлөрү жагымсыз жагдайга туш болушкан. Алар алган кыймылсыз мүлкүнө ээлик кыла албай калышкан. Президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсү менен Мам курулуштун адистери документ чогултуп, тиешелүү экспертизаларды өткөрүп, батирлерди мыйзамдаштырып беришкен. Негизги норма боюнча бул иштерди курулуш компаниясы бүтүрүп бериш керек. Учурда 4 объект колдонууга берилди, деди Орунтаев. Анын айтымында компания ыйгарым укуктарын толук кандуу аткарбагандан улам президенттин кийлигишүүсүнө туура келген. Маалымат булак, Баракелде. Жаңы Ош базары менен Батыш автобекети көчүрүлө турган жердин видеосу. Ал Фучик көчөсүнүн батыш, Бишкектин түндүк батыш тарабына жайгашкан. Борбор калаанын маалымат кызматы билдиргендей, аталган шаарчанын аянты 162 гектарды түзөт. Бул жерге Ош базары менен Батыш автобекети көчүрүлөт, ошондой эле турак жайлар жана өнөр жай зонасы курулат. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 58 көп кабаттуу үйдү пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Базардын жана мейманкана, бизнес борбор, мечет, медициналык жана спорт борборлорун куруу пландалууда. Долбоорлонуп жаткан тилкенин түштүгүнө 4 кабаттуу турак жай комплекси, мектеп, балдар бакчасы, медициналык борбор жана бассейн бар спорт комплекс курулат. Маалымат булак, Спутник Кыргызстан. Кыргызстан алтын экспортун күчөттү, ал үчүн Кытай менен Британия атандашууда. Апрелден тарта Британия кайра кыргыз алтынын сатып ала баштады. Бул тууралуу Акчабар жазды. Басылма Британия баалуу металлдын башкы кардарына айлануу аракетин көрүп жаткан белгилейт. Анткени акыркы 2 жылда Кытай ата мекендик өндүрүшүндөгү баалуу металлды импорттоочу өлкөлөрдүн ичине лидерге айланды. 2024 жылдын 5-айында жалпысынан Кыргызстандан 295,2 миллион долларлык алтын экспорттолду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 105,9 миллион долларга көп. Өткөн айга салыштырмалуу баалуу металлдын экспорту 83 миллион долларга өскөн. Кытай мурдагыдай эле бир айда 426,4 килограмм, жыл башынан бери 129,4 миллион долларды түзгөн 1,8 тонна баалуу металлды сатып алды. Ал эми Британия бир айдын ичинде 51 миллион долларга 686,4 килограмм, 2 айда аталган өлкө 101,3 миллион долларга 1,4 тонна алтын алган. Эске салсак, 2021 жылга чейин Улуу Британия кыргыз алтынынын негизги сатып алуучусу болгон. Бирок Кумтөр компаниясы мамлекетке алынгандан кийин баалуу металлды жеткирүү токтотулган. Анын ичинде белгилүү бир мезгилге чейин Кыргызстан ишенимдүү жеткирүүчү статусунан ажыратылган. 2022 жылы өлкө өзүнүн Good Delivery статусуна ээ болуп, алдында чет өлкөгө ташууну кайра баштаган. Бирок баалуу металл боюнча Улуу Британия менен соода алакасы үзүлгөн. Маалымат булак, репортер KG.